Бул жерде ал кесиптештерибизди мен мындай айтканда кандай десем, жамандап дагы эле айтпайм. Эмне үчүн деген алар деле ошол журналисттик пикир тармактан жаратып чыккан. Ушул жерде алар деле ошо журналист болуп иштеген, башка бир экөөнү билем, ошолордун баары эле ушул журналисттик тармакта иштеп, бизге окшоп окуп, иштеп, анан кийин анан баягы эркиндикке чыгып, мындай айтканда, эркиндиктен өз алдынча иш алып барып атышат да. Анан алар бул этиканы, нормаларын жакшы билишет. Мына акыркы эле мына Улукбек мырза тууралуу айта турган болсок, ооба кээ бир жерлеринде мындай айтканда туура эмес нерселерди кылды, айтып койду. Аны социалдык тармактарда да катуу сындап атышат, өтө аша чаап кетти дегендер бар да. Анан бул жерде эми бул Улукбектин өзүнүн абийиринде да. Ар бир адам кылган аракети бул өзүнүн менен ар биринин өзүнүн абийиринде. Эмне үчүн дегенде, мына жакшылык деле социалдык тармактар менен эле активдүү иштешет. Баарын эле карап окуп турабыз. Анткени Кыргызстан кичинекей. Биз кандай гана жазбасак, кандай гана айтпасак, бизде маалымат 1-2 күн жашап ошодон унутулат да. Бирок аны ким кылган деген сөз болот да. Эми өзүнүн абийиринде деп эле жөн коюшубуз керекпи? Же дагы кайсы бир мындай бир талаптар, чектөөлөр болушу керек? Жок, ал үчүн эми аны ар бир адамды мындай айтканда бир жерге мындай айтканда тартипке чакырып, же болбосо кандайдыр бир мындай айтканда жаза кылыш үчүн сөзсүз түрдө бирөө кайрылыш керек да. Мен мындай айтканда аброюма шек келтирди, же болбосо мен момундай туура эмес маалымат жөнүндө берди, ошону төгүндөп берсин дегенде, ошондо биринчиден эгерде жана Семетем мырза айткандай, чындыгында бул жакшы институт баардыгычы. Эмне үчүн дегенде, сотко чейин баягы адамдык сапат деген бар да. Адамдык мамиле кылып, бири-бирине келишип, сүйлөшүп туруп, анан сиз маякты туура эмес кылып койдуңуз, сиз маякты туура эмес кылдыңыз. Кел, могул жерден мындай айтканда адалдашып, чечип сүйлөшүп алалык. Бирибизге кийин абийирибизге мындай айтканда жүзүбүзгө карагандай болобук деген мааниде. Бул жерде ошон үчүн эң башкысы өзүнүн жумушун мыкты билген, анан ошол эрежелерди билиш керек, ошонун негизинде иш алып барыш керек. Бүттү, маселе ошондо эле.